саламатсыздарбы? Бул презентацияда мен Кожомкул балбан тууралуу айтып бермекчимин. Анда эмесе кеттик. Илгертеден Кыргыз эли өзүнүн баатырлары, эр жүрөк балбандары менен сыймыктанып келет. Ошондой мактанаарлык балбандарыбыздын бири Кааба уулу Кожомкул. Кожомкул балбан бир эле күчтүүлүгү менен айырмаланбастан, коомдук иштери менен да алектенген, өз мезгилинин массалык репрессияга да кабылып кала жаздаган. Менен Кожомкулду өз мезгилинин мекенчил баатыры десек да жаңылбаган болор элек. Кожомкул Кааба уулу Кыргыз казак элине атагы чыккан балбан. Аны 1 тонна 600 килограмм болгон ташты буту менен жылдырган киши болгон дешет. Өзү Кожомкул жетим калып, бай манапка жалданып иштеп, малын багып күн көргөн. 47 жашында салмагы 165 килограмм, боюнун узундугу 2 метр 36 сантиметр, ал эми манжаларынын узундугу 25 сантиметрге чейин жеткен, баш бармагынын диаметри 4 сантиметр болгону белгилүү. Ал эми кызыктуу маалыматтарга таянсак, Кожомкул күчкө толуп турган убагында салмагы 400 килограмм чамалуу өгүздү жаракадан сууруп чыкканы белгилүү. Элге Кожомкулдун ташы деген ат менен белгилүү таштын салмагы 635 килограмм. Аны суусамыр өрөөнүндөгү арамза төрүнөн 100 метрдей аралыкка көтөрүп барып, жерге күч менен уруп киргизген дешет. Анын көтөргөн таштары жуңгал, суусамыр, чүй өрөөндөрүндө сакталып калган. Төө ашуудан атын өзү көтөрүп өткөнү, лом темирди ийип, ат таканы колу менен кысып сындыргандыгы эл ичинде аңыз катары айтылат. Кожомкул атабыздын дагы бир таң каларлык окуясы, анын жолдошу сууга муктаж болуп калгандыктан талдын бутагын сындырып келип, колуна бекем кармап сыгып, суусун тамчылаткан экен. Мына ушундай күчтүү балбандарыбыздын бири Кааба уулу Кожомкул.